Bebekler, hazır Begim ekөөбүз sizlerge Narisте деген жомок китебинен Төрт эжесиңди деген жомокту окуп берели. Илгери кыш, жаз, жай жана күз аттуу эже сиңдилер жашаптыр. Кыш аппак тондуу, катаал болуучу. Жаз жапжаш, ак жуумал, кооз жашыл көйнөктүү, көгүлтүр көздүү болгон дешет. Жай кызыл гүлдүү көйнөк кийип, түркүн гүлдөн кооздоп, башына тагып, денеси күнгө күйүптүр. Күз алтын чачтуу, üstüne kızgın kiyim camınıktır. Bir günü kış, jaz, jay çoğulup күздүн үйүнө конокко барышат. Анын дастарконунда алмурут, алма, кара өрүк, дарбыз, кон, аппак нан жыттуу бал коюлуптур. Тамактанып бүткөн соң эже сиңдилер күзгө ыраазычылык билдиришет. Анда күз айтат: "Жок, мен силерге ыраазымын. Кыш, сен каар журкан менен жаап, катуу сууктан сактап калдың. Жаз, сен болсо талааларды жамгыр менен сугардың. Жай, сен болсо күн нурларын жиберип, бардыгы бышканга жардам бердиң" дейт. Элибиз мол түшүм алыш үчүн бардыгыбыз ынтымактуу эмгектендик. Дешти эже сиңдилер кубаныш